Кымбаттуу балдар, илим деген эмне? Илим деген турмушта таяныч, жалгыздыкта жолдош, кубанычта жетекчи, кайгыда кеңешчи. Дос арасында зыйнат, душман арасында курал. Демек балдар, биз илимдүү болушубуз өтө зарыл жана керек экен. Демек биздин мекенебиз, сүйүктүү Кыргызстаныбыз үчүн эң керектүү улан кыздар болуубуз үчүн илимдүү болушубуз керек экен. Бүгүнкү баардыгыңардын майрамыңар 1 сентябрь менен баардыгыңарды куттуктаймын. Жана ошондой эле мен билип турам, балдар, силер өзүңөрдүн Татынакай мектептериңерди албетте сагындыңар. Албетте, Кудай буйрса, биздин мектептерибиз ачылып, Татынакай болуп, жакшынакай жарык класстарыбызга келип, албетте билим алууга киришесиңер. Эгемендүү Кыргызстандын эң билимдүү, эң акылдуу балдары болуп, өзүңөрдүн эң чыгаан билимдүү экениңерди албетте көрсөтөсүңөр. Бул жаатта биздин ата-энелерибиз дагы бизди дайыма кош колдоп кубаттап турат. Силер дайыма билим кени болгон китепти эч качан колуңардан койбогула. Акылдуулук, билимдүүлүк бул келечекте эң керектүү, эң залкар ойлордон. Демек, биздин Чыңгыз Айтматов айткандай, күн сайын эң кыйыны адам болуу дегендей, демек ошол адам болуу үчүн билимдүүлөрдүн катарын толукташыбыз жана улуулардан өрнөк алып, жогорку даражаларга жетишибиз керек. Устаттарыбыздын айткан бардык билимдерин алышыбыз керек. Ошондой эле силер дайыма ошол ийгиликтерди багынтып, эң бактылуу жаштар болууңарды мен бардыгыңарга тилеп кетем.